Менин атым Утурбаев Тынарбек. Мен Моссовет офисинин жетекчиси болом. Кичинекей кезимден бери эле өзү врач, хирург болгум келчү. Окуп жүрүп, ошо тармактарга көбүрөөк басым кылчумун. Окууда дагы, химияга дагы, биологияга дагы көбүрөөк басым кылып жүрүп, кийин окууну бүтөрдө Акселс экзамени болгондо Акселска тапшырып, 118 эле балл алып, окууга тапшырганы Ош шаарына баргам. Менин апам Байтүшүн банктын клиенти болгон үчүн апам аркылуу мен телефонум алышып, банк Байтүшүн мага чалышты. Банк Байтүшүн чакырып калды, город Ташкөмүргө заведующий сберегательной кассы керек деп. Сактык кассасынын жетекчиси керек деп. Барып резюме тапшырдым. Ар кандай случайлар бар болчу. Ал убакта ОДБ деген программа менен иштечүк. Ошондо бир жакшы история болду эле. Региондордо интернет связь жакшы иштебегенине байланыштуу биз көп учурунда программага кирип чыгып, анан кийин гана кирчүк да. Коридордо бизди күтүп жаткан эл аябай көп эле да. Анан оң жагыбызда эшигибиз бар эле, клиенттер кире турган. Анан жанымда бир эжебиз отурат эле, ошол болсо программага кире албай кыйналып атат да. Анан мен кайра алга түшүндүрүп берип атам. Программага кириңиз, кайра чыгыңыз, кириңиз, кайра чыгыңыз десем, биякта бул жактагы эшиктен бир клиентибиз кирип чыгып отуптур да. Алды эч ким мындай байым көрбөптүр дагы да. Анан биз бардыгыбыз коллектив менен алды көрүп калдык кирип чыгып атканынча. Кирип чыгып калып, андан кийин алар кеткенден кийин ыкшып жатып калдык да, күлүп. Биринчи коллективим эң жакшы болчу. Мен оюмча банк Байтүшүмдө кассирим 3 эле адам бар болчу ал убакта. Бир кассир, 2 кредитный специалист жана мен болчумун. Жакшы сберегательный касса дегенди өттүк. Алдык грамотаны, жакшы заведующий дегенди алдым. Азыркы убакта Моссоветтеги офисимде коллегаларым профессионалдуу, өзүн көргүзө алган, өзүн оюн кылган ар бир кадамын так бирөөгө жеткизе алган акылдуу адамдар. Мен катачылыгым алар оңдойт, алардын катачылыгы мен оңдоп, экинчи үй бүлө катары бири-бирибизди сезишип иштейбиз.